Muhaddisтердин пикиринде дагы ошол ру'я пайгамбарыбызды көргөндүн бардыгын эле акылы менен көргөн болсо, акылы жетип пайгамбарыбыз кандай эле айтып бере турган болсо, ошол сахабалыкка кел. Жанагы адам бир аз неме болгондугу үчүн талашып атат экен, табиин депчи. Бирок биздин Ханафи мазхабта сахабалардын аныктамасы muhaddisтердин аныктамасынан башкачараак. As-sahabatu indal Hanafiyya. Sahaba Hanafilerde as-suhbet as-sahabiyyu men talet suhbetuhu bin Nebi sallallahu aleyhi ve sellem. Kaysi bir sahabanın anın canında köp жүрүп пайгамбарыбыздын жанында köp жүргөндү сахаба деп айткан. Анан Шейх Мухаммад Ауама башка алымдар чечмелеп айтат да, анда жөн эле көрүп пайгамбардын жанында жүргөн сахаба болбой калдыбы десе, жок. Ханафилердин бул сөзүндө сөзү фатвасы этибарга алына турган сахабалар манталат сухбату бин наби, пайгамбардын жанында жүргөндөрдүн сөздөрү. Бизде Ханафи мазхабта сахабалардын сөзү да далил го, ошолор максат кылынган дейт. Амма ким пайгамбарды көргөн болсо ал деле сахаба болуп кала берет дейт. Бирок маал акыл билиш керек пайгамбарыбыздын пайгамбар экендигин. Анан 1-2 жаш боло турган болсо адрака заманын наби дейбиз. Аллах алам. Пайгамбарыбыздын заманында төрөлгөн. Ажекебиз айтып атат, биз Россияда иштейбиз. Россияда эт таркатып иштейбиз. Бизге тажиктер жана ошо мусулман сыртынан баягы биздин Орто Азиянын мусулмандары келип, бизге эт алып келип берет. Анан ошону биз адал эт деп сатабыз деп. Кээ бир адамдар ушул этти силер арамды сатып атасыңар деген маселени айтып атат дейт. Бизде эт маселесинде эт туруш турпаты менен өзү арам деп эсептелет. Качан ага далил тургандан кийин гана адал дейбиз. Башкача айтканда этти бисмилла Аллаху акбар деп союлгандан кийин анан адал болот. Анан эми ошо сиздерге эт алып келип аткан адамдардын динине, кебетесине, башкасына көңүл бургула, андан кийин мүмкүн болсо ошолордун убойнуна да барып келгиле. Эгерде ушундай чоң немеде элдерге адал эт сатып аткан болсоңор, жеңил эле маселе. Фархат паланча түгүнчө тажиксиңби, жүр. Сен кайсы жерде бойунаң бар, кайсы жерден эт союп атасың, биз бир карап коелу. Ооба, сен мусулман экениңе мен ишенип атам. Себеби мусулманга ишенет. Азыр бу жерде деле Аламбедин базарына барып, адалбы десең, адал десе алып кетесиң. Анан мен чогуу бара албайсың да. Айда деле сакал бар, жолукчан аялдар сатат. Адалбы? Адал. Бисмилла алып атабыз. Ошондой эле алардын дагы карап мүмкүн болсо, эми баягы Россияда, Кыргызстанда эмес да, ал жакта аралаш болуп кетиши мүмкүн да. Ошон үчүн бул жерде барып баягы сойгон жерин көргөздөй албасак дагы, ал жактан бир сыйра карап барып бир көрөлү, кайда союп атасың, эмне деп, намаз окуп атканын, жүр мечитке барайлы деп. Анан бирөөлөр жөндөн жөн доомат кылып ашы керек. Алар да эле Кудайдан коркот. Алар деле намаз окуйт. Анан ошо арам этти сага сатып ийип, алар деле кыйнатып, ошентсе деле тактап койгон жакшы. Бирок мусулмандын айткан сөзү бизге далил. Биз ла иляха илля Мухаммад расулуллах дейбиз, намаз окуйбуз, адал десе, болду, ошого ишенишибиз керек. Бирок Россияда бир тактап койгонгор жакшы, Аллах разы болсун. Умар ибн Хаттаб радыйаллаху анху сыяктуу күчтүү болуш керек. Анын үчүн өзүндөй боло албасак да ошонун жолун жолдошубуз керек. Себеби сахабалар, пайгамбарыбыз бизге үлгү. Бирок Умар ибн Хаттабтай өзүндөй болуу мүмкүн эмес. Анын үчүн пайгамбарыбыздын мезгилинде төрөлүш керек. Анда төрөлгөндө да Умардай болуп төрөлүш кыйын. Ошон үчүн Пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламдын хадиси бар да, силердин бирөөңөр канча мына Ухуд тоосундай алтынды садака кылсаңар да менин сахабалардын даражасына жете албайсыңар деген. Сахабалар алар ушул доордо төрөлгөн башкача бир эл. Алардын ыйманы такыр башка. Алардын амалы такыр башка. Эми ошолорго окшошконго аракет кылабыз, андай боло албасак да Аллах разы болсун. Аллах алам муфтияттан атайын ошол мал сойгондорго, Жаллабадта дагы ошо мал сойгондорго бир сыйра мындай кыдыруу иштери жүргүзүп, исламдагы туура багыттарды үйрөтүлгөн. Негизи Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламдын сүннөтүндө эгерде мал иде каталтум фа ахсину китла деген. Эгерде бир малды союп аткан болсоңор, аны жакшы сойгула деген. Ошо жада калса бычакты кайрап атканда дагы союла турган малдын маңдайында курчутпастан, көргөзбөй курчутуп сойгондо эс алдырып сойгула дейт. Эми
Эми адамдар ар кандай экен да. Кээде мал сое берип деле баягы жүрөгү катып кетеби, кээде мен төөлөрдү көрдүм эле Меккеде жүргөндө. Баягы төөлөр байлатпайт экен алар. Анан барып эле могул жеринен тартып ийет, анан баягы кансырап барып эле жыгылат. Андан башка жол жок алардыкычы. Мүмкүн жылкыларга да ошондой кылынып аткан болсо билбейм эми. Мен бул нерселерге аралашкан эмесмин, бирок кандай болгон абалда дагы ошол жылкыбы, малды союп атканда рахаттандырыш керек. Пайгамбарыбыздын сүннөтү ошо. Ошол бизде жада калса койлордун бутун байлап атканда бир бутун бош койгон деп жанагындай ушул жаны чыкканда да бир жеңилирээк бутун серпип алсын деген мааниде. Мен Меккеде жүргөндө ошо койсо аяктагы койлор башкачабы байлабай эле жаткызып эле соет. Тип эле бир аз басып турат, соет. Анан Чубак ажы, Аллахым рахмат кылсын, бир дуаны үйрөттү. Ошол дуа аз эсимден чыгып атат. Кулагын көзүнө жаап туруп ошо дуаны окусоң өзү кой жөө эле жатып берет экен. Анан соет экен. Ошо дуа эсимден чыгып турат азыр. Бисмиллахилладзи ла ядуру ма'a исмиhi şey'un fil ardi ve la fis sema ve huves semiul alim. Ошентип айтып туруп сойса жатып берет экен. Анан эми төөлөр, аттар, жылкылар бир аз байлаганга мүмкүн болуш, жыгыш кыйын болсо, да ошону жеңилирээк кылыш керек дагы. Адамдарга жаман сүрөттө калтырбаш керек. Анан ошол союлуп аткан жылкыга да рахат берилиш керек. Эптеп эле союш эмес. Анан ошого эртең кыяматта жооп беребиз. Ушул намазды, касыр намазды биз көп айттык. Дагы суралып атат. Касыр намаз биздин ата-энебиздин үйүбүзгө барганда дагы толук окуйбузбу же касыр кылып окуйбуз дейт. Сиз бөлүнүп чыгып үй бүлөңүз менен, бала чакаңыз менен, аялыңыз менен ал үйдөн бөлүнүп чыккандан кийин сиз ал жака конок болосуз. Ошого ал жака барганда 15 күн же андан көп турууну ниет кылган болсоңуз, анда толук окуйсуз. Болбосо касыр окулат. Анан кээбекler айтты, кайнатасыныкына барса дагы толук окуш керек дейт, андай маселе жок. Бизде аял, үй бүлө, бала чака кайсыл жерде болгон болсо, ошол жер анын мекени болуп эсептелинет да, андан башка жерге барганда касыр окулат. Эгер бир адамдын эки үйү болсо, мисалы үчүн көлдө бирөөнүн коттеджи бар, өзүнүн коттеджи. Бирөө Бишкекте турат. Аял бала чакасы менен ошол жерге барганда ал да ошол өкүмдү алат. 15 күн же андан көп турууну ниет кылган болсо, касыр окуйт. Болбосо ал жака барып эле жөн эле эс алган адам болот. Бул касыр, анан толук окуу деген маселеде адамдар толук окууга ашыкпаш керек. Наоборот, кантип бир жолун таап касыр окуганга аракет кылыш керек. Себеби бизде касыр окуу азима. Эгерде жок, мен касыр окубайм, толук окуйм, кандай болсо мен толук күнөөкөр болосуң. Имамга гана мешитке уюп калган болсоң, анда имамга ээрчигендик үчүн намаз толук окулуна берет. Ошон үчүн бизде сапарда намазды 4 рекетти 2 рекет кылып окуу рухсат эмес, азима. Милдеттүү түрдө окушуң керек деген сөз. Эгерде окуп алган болсоң, күнөөкөр болосуң, намазың өтөт, 2 рекеттин парзын өтөт, 2 рекеттин нафилге өтүп кетет. Бирок кылганыңа күнөөкөр болосуң. Аллах Таала сага уруксат берип, "Эй, пендем, 2 рекет эле окуй бер" десе, "Жок" деп Аллах Тааладан да кыйын болуп кетесиң да. Ошого мүмкүнчүлүк келип калып атабы, болду, касыр окуш керек. Бисмилла. Бирок касырда, сапарда сүннөттөр толук окулат. Шу боюнча да мен бир ниет кылып атам. Шу элдин арабызда ушундай бир неме бар экен, сүннөттөрдү сапарда окубаш сүннөт дегенчи. Жок, бизде Ханафи мазхабында сүннөттөр калтырылбайт, эч жерде калтырылбайт. Ошол боюнча атайын бир сабак кылайлы. Анан сүннөттөрдүн иши да жеңил, улоодо кетип атып, машинада кетип атып, отуруп да окуй бересиз да. Болду, бир жерге кетип атсаң, парызың оку да машинага чыгасыңбы? Бир гелжиңдеп болбогон сөздөрдү сүйлөгөндөн көрө, ошол машинеңде отуруп алып, кетип аткан тарагыңа карап, сүннөттөрдү, нафилелерди окуп кеткен жакшы болот, Wa sallallahu ta'ala khayra halqihi Muhammed ve ala alihi ve ashabi ecma'in. Amin. Allah Ta'ala uşul bergen ilimlerimizni Allah'ın paydalı ilimlerden kılsın. Bizim savağımızga gelgen, bizim savağımızı uğup atkan her bir Müslüman bir tuğandır. Allah'ım yüreklerini iman, dıştık, amançılık bergen. Allah Ta'ala ilimlerin ziyada kılgan, savağımızı göbeytken, eliyüzge, ceriyüzge tınçılık, amançılık bergen. Allah Ta'ala şu savağımızı özgürlüksüz olan Allah'ım nasip etken bir rahmetle. Allah razı olsun.